Саламатсыздарбы? Мен Бердимуратова Гүлжан Калпакбаевна, Каракөл шаардык кеңешинин депутаты. Аялдар үчүн чындыгында саясат аябай оор. Ар кандай каршылыктарга туруштук беришке туура келет. Анан бул саясатта мен ошо үй бүлөмдүн, жолдошумдун колдоосу менен ушул саясатта өзүмдү өзүм кармап жүрөм десем болот. Саясаттан бир учурда аябай көңүлүм калып, анан кийин аябай кетким келди. Ошол моментте мен бир тууган акем бир айылдык кеңеште депутат эле. Ошол аябай мотивация берди. Келишиң керек. Сен келбесең, ушул проблемаларды сен чечпесең ким чечет деп. Анан азыркы күндө кийинки соцту жогорку кеңешке кой деп үгүттөп жатат. Анан шаарда баатыр энелердин тобу бар. Ошол аялдар дагы аябай колдоо көрсөтүп турду. Анан негизинен эле көчөдө кетип бараткан таанышым барды. Келчи ай депутат болуп келчи сен дей берип, анан кийин Кудай буйруп депутат болуп келип калдым. Үй бүлөмдө аябай жакшы колдоо болуп турат. Жолдошум каяка барсам да папкамды көтөрүп алып, чогулуш өтсөм чогулушта ошо микрофонумду көтөрүп, папкамды көтөрүп чогуу чуркап жүрөт. Анан эмне демекмин? Аялдар бирибизди бирибиз колдойлук, бирибизге бирибиз колдоо көрсөтөлүк. Өзүмдөн кийинки муунду дагы, менден улуу муундагы аялдарды дагы келгиле, өзүңөрдүн тагдырыңарды эле карап отура бербей, мамлекеттин тагдырын, аялдардын, балдардын тагдырын коргойлук, колдойлук, келгиле деп мен бүт аял затын ошо саясатка чакырып кетем. Саясатта жакшы нерсе, аябай кызыктуу нерселери бар, жакшы пайдалуу нерселери бар. Келгиле саясатка. Рахмат.